Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Субанов Айбек Маназбекович, Чүй обласынын Чүй районунун Дөңарк айылында төрөлгөм. Үй бүлөлүмүн, 4 баланын атасымын. 2 жогорку билимим бар. Ушул шайлоого талапкерлигимди коюп жатып, мен өзүмдүн каяка барып жатканымды сезип жана түшүнүп турам. Мен кайдыгер карап тура албадым. Урматтуу мекендештер. Менин программам жөнөкөй. Өнүгүү тазалыктан башталат. Менин биринчи 7 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бул жалпы элдик тазалануу. Жан дүйнөбүздү тазалайлы. Касиеттүү жерибизди тазалайлы. Мекенибиздеги коррупционерлерден тазаланалы. Экинчи бөлүгү тарбия жана тартип. Тарбияны биз бала бакчадан баштайбыз. Тарбияны улууну урматтоого, кичүүнү ызаттоого, мекенди сүйүүгө, мекенге кылдат мамиле кылууга, кичинекей кезинен баштап балдарды тарбиялашыбыз керек. Мекенчил болууга тарбиялашыбыз керек. Үчүнчүсү жарандардын ден соолугуна жана коопсуздугуна кам көрүү. Жарандарыбыз акыркы жылдары эмне үчүн аптекалар көбөйдү, эмне үчүн оорулуулар көбөйдү, эмне үчүн биздин улуу муун 60-70 жашка чыкпай өтүп кетүүдө. Ошону мен изилдеп чыккым келип турат. Эмне үчүн бизде ушу тамак аш коопсуздугун карап чыксак, эмне жеп, эмне ичип аткандардын баарын изилдеп карап чыксак, кыймыл аракеттерин карап чыксак, жана ошондой эле жан дүйнөсү кандай экен, ошону изилдеп чыксак, анткени кандайдыр бир кайгыдан, кандай бир переживать эткенден ушул оорулар пайда болууда деп мен ойлоп турам. Төртүнчү бул курултай институтун бекемдөө. Курултай бул ата бабаларыбыздан калган салт, нарк. Илгери ата бабаларыбыз ушу курултай менен чогулуп кандайдыр бир маселелерди чечип келген. Курултайдын делегаттары элдин арасынан күндө элдин көйгөйлөрүн түшүнүп билип жүргөн делегаттар. Курултай институту бул байкоочу, сунуштоочу орган. Бирок мен акыркы маалдарда байкап ойлоп турам, ушул кандайдыр бир адилетсиз чечимдер болгон учурларда, кандайдыр бир өнүгүү жолуна сунуштарды берип, жана ошондой эле көзөмөлдөөчү органга, мыйзамга толуктоолорду киргизсек туура болот деп ойлоп турам. Бешинчиси бул ынтымагыбызды бекемдөө. Мен өзүмдүн мисалымды айтсам, биринчи биз көчөбүз ынтымактуу болдук. Анан кварталыбыз ынтымактуу болдук, конушубуз ынтымактуу болобуз, район ынтымактуу болобуз, мамлекет ынтымактуу болобуз. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп бекерден айтпаса керек кыргызыбызда. Ошол себептен ынтымактуу бололу, урматтуу мекендештер. Алтынчысы жоопкерчиликти бекемдөө. Жоопкерчилик бул эң биринчи негизги өнүгүүнүн бир касиети. Жоопкерчиликтүү болуш керек. Мисалы, мен өзүмдүн акыркы 20 жылды карасам, мен бир да жолу жумуштан себепсиз калып, же болбосо бир да жолу жумуштан кечиккен эмес экенмин. Урматтуу мекендештер, жоопкерчиликти күчөтөлү. Кандайдыр бир жарандарыбыз коррупцияга аралашса, аны жөн эле жумуштан кетирип койбостон, анын бир туугандарын дагы келечекте, бир туугандарын балдарын келечекте мамлекеттик кызматтыкка албашыбыз керек. Жана шалаакы, жана ошондой эле кайдыгер караган кызматкерлерди дагы жолотпош керек. Мен ошону көтөрөт элем. Ошондой эле жетинчиси бул деген жаштарга татыктуу билим, жана ошондой эле жаштарга татыктуу жумуш орду. Эмне үчүн биздин жаштарыбыз чет өлкөгө агылып кетүүдө? Эмне үчүн келечегин бул өлкө менен байланыштырбайм деп жооп берүүдө? Мен ошол абдан кооптондурат. Ошол себептен бул маселени, эң чоң маселени биз изилдеп чыгышыбыз керек. Эмне үчүн жаштарыбыз кетип атат? Эмне үчүн жаштарыбызга татыктуу жумуш ордулары түзүлбөй жатат? Ошону биз изилдеп чыгалы деп ойлоп турабыз. Урматтуу мекендештер, эми шайлоо тууралуу. Өткөндөгү шайлоо жокко чыгарылып, ыплас шайлоо жокко чыгарылып, элдер сатып алуу, добуш сатуу жана сатып алуулар катталды. Ушул шайлоону биз 2023 жылы, менин номерим дагы 23, жаңы шайлоо системасынын баракчасын ачсак деп ойлоп турам. Анткени мыйзам боюнча талапкерлер 500 агитаторду жалдаганга мыйзам жол берет экен. Ошону карап көрүңүздөр. Эгерде 500 агитаторду бир талапкер жалдап, 500 адамдар 5тен адам алып келесиңер дегенде 2,5 миң адам менен алдыда баратат. Ошол себептен, урматтуу мекендештер,
Менин мисалым менен сиздердин келечектеги балдарга, сиздердин келечектеги муунга менин мисалым менен үлгү болот. Таза шайлоого келип, акчасыз, таза идея менен келип, идея менен жеңип чыгуу. Урматтуу мекендештер, мен ушул шайлоого чын жүрөгүмдөн катышып жатам. Мен ишенем, президентибиз дагы өткөн учурда талапкерлерди чогултуп, баарыбызды чогултуп, ушул шайлоону таза өткөрүп берем деген сөзү бар. Мен президентибизге ишенип турам. Урматтуу мекендештер, бүт кыргызстандыктарга кайрылам. 10 сентябрда эртең менен кимдин Ленин районундагы жашаган бир туугандарына, куда сөөгүнө, тайке жээнине, досторуна, служактарына, классташтарына баарына айтыңыздар. Эртең менен барып шайлоого бардыңбы деп айтып, шайлоого алып барыңыздар. Биз ошол жол менен гана жеңе алабыз. Урматтуу мекендештер, мен бир дагы партиянын мүчөсү эмесмин, жана болгондо эмесмин. Бир дагы уюмдун дагы мүчөсү эмесмин, болгондо эмесмин. Мен бир дагы саясатчынын жана кандайдыр бир таасирлүү адамдар менен байланышым жок. Мен элдин уулумун. Менин жаңы эле айтып кеткендей, менин мисалым менен келечек муунга, келечектеги балдарыңыздарга үлгү болот. Баарыңыздар жаңы баракчаны ачалычы. 2023 жылы 23 номер менен шайлоого барып, биздин келечегибизди ойлойлучу, кайдыгер карабайлычы. Урматтуу мекендештер, кайдыгерликтен ушул акыбалга келдик. Азыр мен ушул шайлоодон жеңип чыккан талапкерлерге дагы мен бул боорум ооруйт да, анткени элдин жүгү оор, кымбатчылык, кургакчылык абдан катаал заман келатат. Ошол учурда биз ынтымак менен, биз түшүндүрүү иштери менен, биз өзүбүздүн тазалыгыбыз менен барышыбыз керек. Урматтуу мекендештер, мени шайласаңыздар эч качан жаңылбайсыздар деп мен ойлойм, мен ишенем, мен өзүм үчүн жооп берем. Урматтуу Ленин районунун жашоочулары, Бишкекте 4 район бар. 4 райондун эң артта калган район бул Ленин району. Эң чоң район, ошол эле учурда эң артта калган Ленин району. Болгон тармактан, медицина тармагынан, спорт тармагынан, окуу тармагынан, болгон тармактан биз арттабыз. Ошол эле Ленин районунун эң артта калган конуш бул биздин Арча-Беш конушу болуп турат. Урматтуу мекендештер, добушуңарды сатпаңыздарчы. Мен ошолго суранам. Караңыздар, арабызда аксакалдар бар, арабызда айымдарыбыз бар, арабызда жигиттер бар. Татыктуунун таттыктуусун тандаңыздар. Мыктынын мыктысын тандаңыздар. Урматтуу мекендештер, акыркы учурда шайлоого болгону 17 000 гана шайлоочу келди. 126 000 шайлоочу бар. Ушунча шайлоочулар кайдыгер карап коюшту. Урматтуу мекендештер, 17 000-дин 5 000 шайлоочуну сатып алганда, ошол сиздердин атыңыздардан, сиздердин өкүлү болуп, сиздердин атыңыздардан сүйлөп, сиздердин келечегиңиздерге таасир ете турган мыйзамдарды ошолор чечет. Ошол себептен, урматтуу мекендештер, мен ушул шайлоого катышам. Бунусунда болобу, эмкисинде болобу, буйруса оюбузга, тилегибизге жетебиз. Номер 23, 2023 жылы жаңы шайлоо менен 23 номер менен жаңы баракчаны ачабыз.